Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 23 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге Башбулактын центринен сатыла турган жерин маянты 6 сотық болған ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. 4 комната, таза, санузел коридорлорун эсептебегендечи, узун турасы 13/8 бышкан кирпич, сырты утепление болгон, жакшы үйлөрдүн бири экен. Эң негизгиси таза суу бар тугандар, свет бар. Үйдүн 4 тарабы тосулган, варата орнотулган. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Анан сыртында кудук бар, септик бар, анан ажалкана бар. Анан мына ушундай шагылдарды тыштап койгон. Кар жаса, жамгыр жаса эч нерсе болбойт. Үйдүн алды курук бойдон тура берет. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип үй жөнүндө шашылбай маалымат берейин. Мен турган жер тугандар бул Башбулак айылы центринде, светофордун жанында турам. Светофордун жанында мектеп бар тугандар. Мектептен өтүп сиздер сразу эле солго буруласыздар. Анан ичкериге 300 метр кирип барсаңыздар, сатылуучу үйөбүз турат. Келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келдим. Мен айткан көчө менен сиздер бул жака түп-түз жүрүп келе бересиздер. Көп деле кирбейсиздер тугандар, бир аз эле киресиздер. Сол тарапта мына ушул үй сатка чыгып аткан учуру, 4 тарабы тосулган, варата орнотулган, свет бар. Таза сууну чыгарып койгон, эске алып коюңуздар. Анан мына жак көчө тугандар. Мына боковой тарабы дагы көчө. Угловой участоктардын бири экен. Анан тугандар, үй мына акчага сатылат. Же болбосо квартирага ушундай бир алмашуу жолдору дагы бар. Ээсинин номери экранда жазылып турат, ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Мына 4 тарабын сонун кылып, пескалок забор менен тосуп, варатаны коюп койгон. Жүрүңүздөр, ачып кирели. Жери 6 сотук болгондо көчө бою 30, мындайынан 20. Бирок тосулган үчүнбү киргенде жери өтө кең экен. Бул жакта оңго бурулсаңыздар, ажаткана, артында септик, мына жакта кудук, газып даярдап койгон. Мына тушту карасаңыздар, толук бут элек бышкан кирпичтен тургузулган үй жайгашкан. 13/8, 4 бөлмөдөн турат. Коридор, санузелдер оңош болгондочу 4 бөлмөлүү үй экен. Бышкан кирпич, черный потолок болгон, крыша жабылган. Мына фундаменттери деле кыйла эле мындай бийик, сонун болуп турат. Үйдүн алдынан мына шагылдар ташталган, ылай болбойт, кар жаса эч нерсе болбойт, курук бойдон тура берет, кудай билсе. Анан таза суу бар тугандар, чыгарып койгон. Свет бар, жакшылап эске алыңыздар. Кенен үйдү дагы атайын бир бурчка салган, чтобы жер жанагындай чоң көрүнүшүнчө. Лайктан басыңыздар, дос, таныш, тууган, урук, группа, бүт баардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы ушул үйдүн видеосун кирип көрүп коюшсун. Көрдүңүздөрбү, сонун болуп турат. Жакшы, бул ошондо Башбулактын центри, жана мектептин эле тушунда кудай буюрса жашап каласыздар. Шаарга жакын, 25 мүнөттө ашып кетсе жарым саатта шаарга кирип барасыздар. Өзүнүн маршруттук каттамы бар. Айыл өкмөт, заправка, мектеп, садик баардыгы Башбулакта бар. Билесиздер аны. Эми жүрүңүздөр, ушул үйүн көргөзүп берейин. Сиздерге деле плюс септегенде толук бүт элек алып каалагандай кылып бүтүрүп аласыздар. Анан мына бышкан кирпич, Бишкектен келген дедиңиз, Бишкектен келген мощный кирпичтер экен. Анан утепление болгон мына тугандар. Ушуну эске алыңыздар. Утеплениега дагы карайт. Утепление болсо эми жайындасы салкын, кышындасы жылуу болот. Кышында от жаксаңыздар дагы мындай жылуулукту кармап турат да, үй мындай сразу эле муздап кетпейт. Анан сырты дагы мындай фасадтап койго, сонун кылып жасап коюптур. Киргенде бул коридор, түз жүрсөңүздөр мына санузел, солго бурулсаңыздар гостиный. Мына жери студия болот. Бул жакта ошо чай ичип сүйлөшүп отурасыздар. Бул жагы типа кухня болот, студийный да. Мына жер болсо печканын местасы. Бул жак эшик. Ачып кирсеңиздер, бул жагы детский комната, кудай буюрса. Ылдый тарабы толтурулган, черный потолок болгон, крыша жабылган. Мындай айтканда основной оор иштери бүткөрүлгөн. Так, эми бул жак взрослый спальня, кудай буюрса. Кандай десем, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү да. Мына жер студия. Мисалы, мен турган жерди кухня кылып, бул жагын диван, телевизорлорду коюп койсоңуздар, зал плюс кухня болуп, студия болуп калат. Менимче түшүндүрө алдым. Эми жүрүңүздөр. Солго бурулайлы. Бул жак барыңыздар билген гостиный. Конок бөлмө. Так. Мына тугандар, бул жак ошо санузел да, анан мен турган жер коридор. Баардыгы жакшы. Үйдүн узун турасы 13/8, 100 квадрат метрден кыйла эле чоң экен. Кийин келип көрүп кетесиздер тугандар. Квартирага алмашуу жолдору бар. Эми ал жагын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номери экранда жазылуу. Ошол. Эми жүрүңүздөр, мына жакта кошумча курулуштарын да секин көргөзүп коюн. Бул жак ажаткана. Артында даяр болгон местный септиги дагы бар.
Бул жака жүрүп келсеңиздер, мына таза суу чыгарылган резеткага сайып койсоңуздар, 24 жети шлангыдан булактын артезиан суусу чыгып турат. Өчпөйт, булактын суусу туугандар. Могул жак болсо, Кудай буюрса, казып даярдап койгон кудук, өйдө тарабы мындай тосуп туруп, жасап туруп склад кылып койсоңуздар болот, Фундаменттери уже куюлган. Жакшы. Жери кенен сонун болуп турат. Сырткы фасадтарында жасап койгон фундаменттер бийик, ушул жактан жашнабы көрүнөт экен, бийик болупчу. Туугандар, эми барыңыздарды кызыктырган үйдүн баасын айтайын. Анан кеми бар. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбай аракет кылыңыздар. Лайктан басып, дос, таныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн.